Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен 8 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Балдар, калемсат дептериңерди алып, экранга кунт койгула. Мурунку сабакта биз силер менен квадраттык теңдемелерди жана толук эмес квадраттык теңдемелер менен таанышып, алардын коэффициенттерин аныктаганды жана ошондой эле толук эмес квадраттык теңдемени чыгарганды үйрөнгөнбүз. Анда балдар, жаңы теманы өтүүдөн мурун келе мен өтүлгөн теманы кайталап алайын. Ал үчүн мен силерге суроо бергим келип жатат. Экранга көңүлүңөрдү бургула. Квадраттык теңдемени тапкыла. Мен силерге 4 теңдеме бердим. Ушул теңдеменин ичинен кайсынысы квадраттык теңдеме боло алат? Силер таптыңар деп ойлойм. Анда келе мен туура жоопту көрсөтө берейин. Туура жообу биринчи. Демек А менен В. Балдар, Б'ни карап көргүлөчү. 5 минус 4х барабар 0. Бул бир өзгөрмөлүү сызыктуу теңдеме. Андыктан квадраттык теңдеме боло албайт. Г өзгөрмөдө 3-чү даража турат. Көрдүңөрбү? X'тын 3-чү даражасы. Демек бул дагы квадраттык теңдеме боло албайт. Анда туура жооп биринчи жооп экен А менен В. Балдар, x квадрат минус 5x барабар 0 жана 4x квадрат плюс 5x плюс 1 барабар 0. Бул квадраттык теңдеме. Квадраттык теңдеме деп ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 түрүндөгү теңдеме квадраттык теңдеме деп аталат. А коэффициенти 0 барабар эмес болуш керек. Андыктан келгиле биринчи квадраттык теңдеменин коэффициенттерин таап көрөлү. Биринчи коэффициенти 1ге барабар, экинчи коэффициенти 0 барабар, жана бош мүчөсү минус 5ке барабар экен. Анда экинчи теңдеменин коэффициенттерин карап көрөлүчү. Биринчи коэффициент 4ке барабар, экинчи коэффициент 5ке, жана бош мүчөсү 1ге барабар. Мына балдар, мурунку сабакта биз силер менен квадраттык теңдемелер жана толук эмес квадраттык теңдемелер менен таанышканбыз. Жана ошондой эле алардын коэффициенттерин аныктаганбыз. Байкап көрүлөчү. Биринчи квадраттык теңдеме b коэффициенти 0 болуп калды. Демек бул толук эмес квадраттык теңдеме. Ал эми экинчи теңдеме толук квадраттык теңдеме. Анда балдар, мурунку сабакта биз силер менен толук эмес квадраттык теңдемелерин чыгаруунун жолдорун үйрөнгөнбүз. Анда силерде суроо пайда болду болуш керек. Квадраттык теңдеменин тамырларын кантип табууга болот? Мына бүгүн биз ушул суроого жооп беребиз. Демек, квадраттык теңдеменин b жана c коэффициенттери 0 барабар эмес болгон учурда квадраттык теңдеменин тамырлары кантип табууга болот? Кайталайм. Эгерде квадраттык теңдеменин коэффициенттери b жана c 0 барабар эмес болгон учурда квадраттык теңдеменин тамырларын кантип табууга болот? Мына ушул суроого жооп беребиз. Анда балдар, келгиле жаңы теманы жазалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы квадраттык теңдеменин тамырларынын формуласы. Толук эмес квадраттык теңдеменин чыгарда мурунку сабакта биз силер менен үйрөнгөнбүз да. Анда бүгүн биз b, c коэффициенттери 0 барабар эмес болгон учурдагы квадраттык теңдеменин тамырларын тапканды үйрөнөлү. Анда берилген формуланы дептериңерге толук жазып тургула. Мен силерге квадраттык теңдеменин тамырларын тапканды үйрөтөйүн. Анда карап көрүлөчү. Квадраттык теңдеме ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 теңдемеси a 0 барабар эмес болгон учурда b квадрат минус 4ac туюнтмасынын белгиси менен аныкталат. Балдар, бул туюнтма квадраттык теңдемесинин дискриминанты деп атайбыз. Бул дискриминантты d тамга менен белгилейбиз. Демек d барабар b квадрат минус 4ac экен. Анда балдар, дискриминант деген эмне болду экен? Келгиле. Бул дискриминант деген латын сөзүнөн которгондо айырмалагыч дегенди түшүндүрөт. Эмнени айырмалайбыз? Теңдеме тамырга болобу же болбойбу? Болсо канча тамырга Демек балдар, квадраттык теңдеменин тамырларын табууда биз дискриминантын табат экенбиз. Демек дискриминанты d барабар b квадрат минус 4ac формуласы менен аныкталат экен. Анда дискриминантты тапкандан кийин балдар, биз аларды 0 менен салыштырабыз. Демек дискриминант 3 учурда болот. Дискриминант 0дон чоң, дискриминант 0го барабар жана дискриминант 0дон кичине болгон учурду карайт экенбиз. Көрдүңөрбү балдар, дискриминантты тапкандан кийин биз аларды 0 менен салыштырабыз. 3 учур болот экен. Дискриминант 0дон чоң болгондо 2 тамырга экен балдар теңдеме. Ал эми дискриминант 0го барабар болгондо 1 тамырга
дискриминант 0-дон кичине болгондо тамырга ээ болбойт экен. Көрдүңөрбү балдар? Квадраттык теңдеменин тамырларын табуу үчүн биринчи дискриминантты табат экенбиз. D барабар d квадрат минус 4ac формуласы менен. Ал эми дискриминантты тапкандан кийин аларды 0 менен салыштырабыз. Эгерде дискриминант 0-дон чоң болсо, теңдеме эки тамырга ээ формуласын берейин. Биринчи тамыры минус b минус квадраттык тамырасына d бөлүнгөн 2a, экинчи тамыры минус b плюс квадраттык тамырасына d бөлүнгөн 2a. Дискриминант 0-го барабар болгондо бир эле тамырга ээ, анда x барабар минус b бөлүнгөн 2a-га барабар экен. Ал эми балдар, квадраттык теңдеменин дискриминанты 0-дон кичине болсо, тамырга ээ болбойт экен. Анда дептериңерге формулаларды жазып алгыла. Биз квадраттык теңдемени чыгаралы. Квадраттык теңдеменин тамырын таап көрөлүчү. Ал үчүн квадраттык теңдеменин коэффициенттерин аныктап алайын. Биринчи коэффициенти 4, экинчи коэффициенти 5, бош мүчөсү 1-ге барабар экен. Анда дискриминанттын формуласын колдонсом, b-нын квадраты 5-тин квадраты, a менен s-нын ордуна 4 менен 1-ди коем. 5-тин квадраты 25, 4-тү 4-кө бөлсөк 16, 25-тен 16-ны кемитсек 9 болот экен. Балдар, 9 бул 10 сан. Демек дискриминант 0-дон чоң. Дискриминант 0-дон чоң болгондо эки тамырга ээ болот. Мына мен силерге формуланы көрсөтүп жатам. Келгиле ушул формуланы пайдаланып, биз тамырларын таап көрөлү. Анда минус 5 минус квадраттык тамырасына 9 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 4 экен. Квадраттык тамырасына 9-дан 3 чыгат. Минус 5 минус 3 минус 8-ди берет. Минус 8-ди 8-ге бөлсөк минус 1-ге барабар экен. Ал эми экинчи тамырын таап көрөлүчү. Минус 5 плюс квадраттык тамырасына 9 бөлүмүндө 2 көбөйтүлгөн 4 экен. Квадраттык тамырасына 9-дан 3 чыгат. Анда минус 5 плюс 3 минус 2-ни берет. Минус 2 бөлүнгөн 8. Буну кыскартып жиберсек, минус 4-тө 1-ге барабар экен. Демек, берилген теңдеменин эки тамыры бар экен. Биринчи тамыры минус 1, экинчи тамыры минус 4-төн 1. Балдар, квадраттык теңдеменин эки тамыры бар экен. Анда бул теңдеменин тамыры теңдемени туура барабарга айландыра алабы? Ошону текшерип көрөлү. Биринчи тамыры минус 1 болгон учурда мен x-тын ордуна минус 1-ди койдум, балдар. Минус 1-дин квадраты 1, 1-ди 4-кө бөлсөк 4. 5-ти минус 1-ге бөлсөк минус 5. 4-төн минус 5-ти алып, кайра плюс 1-ди кошсок, анда 0 болот экен. Мына, биринчи тамыр теңдемени туура барабарга айландырды. Келе экинчи тамырын коюп көрөйүн. Минус 4-төн 1-ди. Өзгөрмөнүн ордуна минус 4-төн 1-ди коёюн. Мына силер көрүп тургандай, 4-төн 1 минус 4-төн 5 плюс 1 болду. 4-төн 1-ден 4-төн 5-ти кемитсек, минус 4-төн 4, минус 4-төн 4 минус 1-ди берет, а минус 1-ди плюс 1-ге кошкондо 0 боло тургандыгын көрүп турасыңар. Демек, экинчи тамырды минус 4-төн 1 болгондо дагы теңдеме туура барабардыкка айланды. Демек, теңдеменин жообу, теңдеменин тамырлары x1 минус 1, x2 минус 4-төн 1. Көрдүңөрбү, балдар? Мен теңдеменин тамырларын теңдемеге коюп текшерүү менен жообун жаздым. Биринчи тамыры минус 1, экинчи тамыры минус 4-төн 1. Жазып алдыңар деп ойлойм. Келгиле экинчи теңдемени карап көрөлү. Балдар, x квадрат минус 12x плюс 36 барабар 0 теңдемесин дискриминантын таап көрөлү. Минус 12 бул d. d-нын ордуна минус 12-ни коюп көрөйүн. Минус 12-нин квадраты a 1-ге барабар, ал эми бош мүчөбүз 36-га барабар экен. Мына мен ордуна коюп көрөйүн. Минус 12-нин квадраты 144. Минус 4 менен 36-нын көбөйтүнүсү минус 144. 144-төн 144-тү кемиткенде 0 болот экен. Анда, балдар, дискриминант 0-го барабар болсо, бул учурда теңдеме бир эле тамырга ээ. Демек, x барабар минус b бөлүнгөн 2a формуласы менен чыгарабыз. Көрдүңөрбү? Дискриминанттын дагы бир учуру бар экен. 0-го барабар болгондо теңдеме бир эле тамырга ээ экен. Анда b-нын ордуна минус 12-ни коёюн, a-нын ордуна 1-ди коёюн. Мына, балдар, минус 12 бөлүнгөн 2 плюс 6-ны берет экен. Демек, теңдеме бир эле тамырга ээ экен. Келе текшерип көрөлү. Өзгөрмөнүн ордуна 6-ны коюп көрөйүн. 6-нын квадраты 36, 12-ни 6-га көбөйтсөк 72, анда 36-тан 72-ни кемиткенде минус 36,
А 36-га 36-ны кошсом да 72 болот да балдар. Демек 72ден 72-ни кемитсек чындыгында 0 болот экен. X 6 болгон учурда квадраттык теңдеме туура барабардыкка айландырды. 0 барабар 0. Демек теңдемени туура барабардыкка айландырса, теңдеменин тамыры x барабар 6 болот экен. Мына балдар дискриминант 0дон чоң болгондо 2 тамырга ээ болду, дискриминант 0го барабар болгондо 1 эле тамырга ээ болду. Көрдүңөрбү? Силер жазып алдыңар деп ойлойм. Келгиле дагы бир теңдемени чыгарып көрөлү. 3x квадрат минус x плюс 18 барабар 0 теңдемесин. Бул жерде дагы коэффициенттерин аныктай алайын. А биринчи коэффициент 3гө барабар экен. Экинчи коэффициент минус 1ге, ал эми бош мүчө 18ге барабар экен. Келе балдар, мен дискриминанттын формуласын пайдаланып, коэффициенттерди коёюн. Анда минус 1дин квадраты, минус 4 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 18 болот экен. Балдар, минус 1дин квадраты 1ге барабар. Ал эми 4-тү 3гө жана 18ге көбөйтсөм, минус 216га барабар болду. Көрдүңөрбү? Балдар, минус 215 деген терс сан. Демек, дискриминант 0дон кичине экен. Дискриминант 0дон кичине болгон учурда теңдеме тамырга ээ болбойт экен. Демек, теңдеме тамырга ээ болбосо, анда жообуна теңдеме тамырга ээ болбойт деп жазабыз. Мына көрдүңөрбү балдар? Квадраттык теңдеменин тамырларын табууда биринчи биз дискриминанттарын табат экенбиз. Дискриминантты тапканда андан кийин 0 менен салыштырабыз. Дискриминант 0дон чоң болсо 2 тамырга ээ болот экен. Дискриминант 0го барабар болсо 1 эле тамырга ээ болот. Дискриминант 0дон кичине болсо тамырга ээ болбойт экен. Анда келе балдар, квадраттык теңдемени демек биз дискриминантты жардам менен табат экенбиз. Айырмалагыч менен d барабар d квадрат минус 4асы болгондо. Балдар, ушул квадраттык теңдеменин айрым бир учуру бар. Эгерде экинчи коэффициенти жуп болуп калса, башкача айтканда d 2k болуп калса, же k барабар d бөлүнгөн 2 деп алсак болот экен. Анда бул учурда квадраттык теңдеменин экинчи коэффициенти жуп болгон учурда айрым бир учурун карайбыз. d1 k квадрат минус асы формуласы менен тапсак да болот. Демек, квадраттык теңдеменин экинчи коэффициенти жуп болуп калган учурда d1 барабар k квадрат минус асы формуласы менен квадраттык теңдеменин тамырын таба алсак болот экен. Демек, бул учурда дагы дискриминант 0дон чоң, дискриминант 0го барабар жана дискриминант 0дон кичине болгон учурун карайт экенбиз. Эгерде d1 0дон чоң болсо 2 тамырга ээ экен. d1 0го барабар болсо 1 тамырга ээ. Ал эми d1 0дон кичине болсо тамырга ээ болбойт экен. 2 тамырга ээ болгондогу формуласын берейин балдар. Жакшылап карап тургула. X биринчи барабар минус k минус квадраттык тамырасына d1 бөлүнгөн a. Экинчи тамыры минус k плюс квадраттык тамырасына d1 бөлүнгөн a экен. Демек, дискриминант 0дон чоң болгондо 2 тамырга ээ болот экен. Мына бул квадраттык теңдеменин тамырларынын формуласы экен. Балдар, дискриминант 0го барабар болгон учурда 1 эле тамырга ээ экен. X барабар минус k бөлүнгөн a. Мына ушул формуланы дептериңерге жазып алгыла. Биз ушулардын формулаларынын жардамы менен азыр квадраттык теңдемени чыгаралы. Балдар, төмөнкү квадраттык теңдемени чыгаралы. Карап көрүлөчү. 3y квадрат барабар 2y плюс 5 теңдемесин чыгаруу керек. Ал үчүн квадраттык теңдеме болушу үчүн 0го барабар болуш керек. Келгиле 2y плюс 5ти оң жактан сол жакка карама каршы белгиси менен алып өтөйүн. Анда 3y квадрат минус 2y минус 5 барабар 0 теңдемесин алабыз. Коэффициенттерин аныктай алайлычы балдар. Биринчи коэффициенти 3, экинчи коэффициенти жуп болгондуктан, демек k коэффициентин табалы d-ны 2ге бөлүш керек. Минус 2-ни 2ге бөлсөк, минус 1 чыгат. Демек k минус 1ге барабар экен. Ал эми бош мүчө минус 5ге барабар. Келе балдар, экинчи коэффициенти жуп болгондуктан мен айрым бир учурун карап дискриминантты таап көрөйүн. d1 барабар k квадрат минус a көбөйтүлгөн s. K'нын ордуна минус 1ди койсо, минус 1дин квадраты, a'нын ордуна биринчи коэффициент 3 болгондуктан 3тү коёюн. Бош мүчөсү минус 5ке барабар. Келе балдар, дискриминантты таап көрөлү. Минус 1дин квадраты 1. Ал эми минус 3тү минус 5ке көбөйтсөк, плюс 15 болот. 1ди 15ке кошкондо 16. Дискриминант балдар 0дон чоң.
Демек d1 0-дон чоң болгондо 2 тамырга ээ болот. Мына мен силерге формуланы көрсөтүп жатам. Ушул формуланы пайдаланып, балдар, биз белгисиз тамырларын таап көрөлү. Демек, y биринчи 1 минус квадраттык тамырасы 16 бөлүнгөн 3 экен. Квадраттык тамырасы 16дан 4 чыгат. Анда 1 минус 4 минус 3-тү берет. Минус 3-тү 3-кө бөлсөк, минус 1-ге. Демек, биринчи тамырыбыз минус 1-ге барабар экен. Экинчи тамырды таап көрөлү. 1 плюс квадраттык тамырасы 16 бөлүнгөн 3. Квадраттык тамырасы 16дан 4 чыгат. 1-ге 4-тү кошсок 5. Демек, 3-төн 5. 3-төн 5-ти аралаш санга келтирсек 1,3-төн 2 болот экен. Мына балдар, биз квадраттык теңдеменин 2 тамырын таап алдык. Эми тамырлары минус 1 жана 1,3-төн 2 болгондуктан келип текшерип алалы. Теңдемегин өзгөрмөгө минус 1-ди коеюн. Балдар, 3 көбөйтүлгөн минус 1-дин квадраты плюс 1 болгондуктан 3-тү 1-ге көбөйтсөк 3. Ал эми 2-ни минус 1-ге көбөйтсөк минус 2. Минус 2 менен 5-тин суммасы 3-тү берет. Көрдүңөрбү? Өзгөрмөгө тамыры минус 1-ди коюп көрсөм, теңдемени туура барабардыкка айландырды. 3 барабар 3 болду. Экинчи тамырды дагы өз алдыңарча текшерип көргүлөчү. Анда мен жообун жаза берейин. Жообу биринчи тамыры минус 1, экинчи тамыры 1,3-төн 2. Ана балдар, дептериңерге жазып алгыла. Биринчи тамыры минус 1, экинчи тамыры 1,3-төн 2. Экинчи тамырды өз алдыңарча текшерип көргүлө. Теңдемени туура барабарга айландырабы? Келгиле дагы бир теңдемени чыгарып көрөлү. Мына балдар, бул теңдемеде кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланып, кашааларды ачайын. 2 туюнтманын суммасынын квадраты, демек 2y менен 5-тин суммасынын квадраты 4y квадрат плюс 20y плюс 25 минус 33 экен. Экинчи барабардыктын оң жагында 3y менен 1-дин суммасынын квадратында кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланып ачайын. 9y квадрат плюс 6y плюс 1-ге барабар экен. Мына балдар, эми квадраттык теңдемени чыгаруу үчүн квадраттык теңдеме 0-го барабар болуш керек. Андыктан барабардыктын оң жагында туюнтманы карама каршы белгиси менен алып өтөйүн. Мына 25-тен 33-тү алсам минус 8 болот экен. Ал эми оң жактагы туюнтман толугу менен карама каршы белгиси менен алып өтсөм, минус 9y квадрат минус 6y минус 1 барабар 0 болот экен. Эми балдар, келе окшош кошулуучуларды топтойлу. 4y квадрат минус 9y квадрат минус 5y квадратты берет. Экинчи окшош кошулуучуларды топтоюн, 20y минус 6y плюс 14y болот экен. Жана минус 8 минус 1-ди топтосом минус 9 болот экен. Барабар 0. Келе балдар, теңдемени эки жагын тең минус 1-ге көбөйтүп жиберейин. Анда 5y квадрат минус 14y плюс 9 барабар 0 теңдемесин алабыз. Бул теңдеменин да дискриминантын таап көрөлү. Байкагылачы, теңдеменин экинчи коэффициенти жуп болгондуктан, анда мен айрым бир учурундагы дискриминантты таап көрөйүн. Анда k минус 14 бөлүнгөн 2 болот да, k'быз минус 7-ге барабар экен. Анда d1-ди тапсам, минус 7-нин квадраты минус 5 көбөйтүлгөн 9. Минус 7-нин квадраты 49 да, 5-ти 9-га бөлсөк 45. 49-дан 45-ти алсак, балдар, 4 болот экен. Дискриминант 0-дон чоң. Дискриминант 0-дон чоң болгондо 2 тамырга ээ болот. Y биринчини таап көрөйүн. Биринчини тапсам, карагыла балдар, 7 минус квадраттык тамырасына 4 бөлүнгөн 5. Квадраттык тамырасына 4-төн 2 чыккандыктан 7-тен 2-ни алсам 5. 5-ти 5-ке бөлсөк 1 экен. Экинчи тамыры 7 плюс квадраттык тамырасына 4 бөлүнгөн 5 экен. Квадраттык тамырасына 4-төн 2 чыгат, 7-ге 2-ни кошсок 9. Анда 5-тен 9 деген тамырды мен аралаш санга келтирсем 1,5-тен 4 болот экен. Мына балдар, биз квадраттык теңдеменин 2 тамырын алдык. Биринчи тамырын мен текшерип көрөйүн, экинчи тамырын силер өз алдыңарча класстан текшерип көрсөңөр болот. Мынакей мен y-дин ордуна 1-ди койдум балдар. Кашанын ичин чыгарсак 49 чыгат экен. 49-дон 33-тү алсак 16. Ал эми барабардыктын оң жагын 3-кө 1-ди көбөйтсөк 3, 3-кө 1-ди кошсок 4, 4-түн квадраты 16. Көрдүңөрбү? Y барабар 1 болгондогу теңдемени текшерүүдө 16 барабар 16 деген туура барабардыкты алдык. Анда мен жообун жаза берейин. Жообу берилген квадраттык теңдеме 2 тамырга ээ экен. Биринчи тамыры 1, экинчи тамыры 1,5-тен 4. Сабагыбызды жыйынтыктап жатып, бүгүн биз силер менен квадраттык теңдемелерди тамырларын тапканды үйрөндүк.
теңдемелерди чыгардык. Ал үчүн дискриминантты табыш керек экен. Дискриминантты тапкандан кийин биз нолдор менен салыштырабыз. Эгер дискриминант 0-дон чоң болсо 2 тамырга ээ, дискриминант 0-дон кичине болсо тамырга ээ болбойт. Дискриминант 0-го барабар болсо, анда бир эле тамырга ээ болот экен. Анда балдар бүгүнкү алган билимдерибизди, билгичтиктерибизди сабактан калыптандырасыңар деген ойдомун. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.